бүгүн интервью той жылдызы менен 4-чү чыгарылыш. Бүгүн бизде конокто биздин эң жакшы көргөн байкебиз, кыргыздын жакшылыгында талыкпастан эмгек кылган Улук Сапаров. Ассаламу алейкум байке. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Кош келипсиз. Жакшы. Жакшы, бирге болсун байке. Бүгүн бизде өзгөчө мындай маек болмок, анткени көбүнчө бизде бүгүн той чөйрөсүндө. Сизди көп жылдан бери билебиз, ушул той тармагында элдин жакшылыгында көп кызмат кыласыз. Анан ушул той тууралуу көп маек кылалы деп чечтик. Сиздин ойду угалы деп чечтик. Анда эмесе кеттик. Эң алгач суроо мындай болсун байке, ушул тойдогу негизги эле суроо сизди көбүнчө үнүңүзгө карап тандашабы? Жок, ага кошулбайм. Себеп дегенде үнгө карап мен роликке чыгарышым мүмкүн. Кайсы бир компаниянын ролигин окуп, ошол роликти жаздырганга, реклама бергенге сен үнүңдү жактырып же үнүң укмуш экен деп тойго чакыртабыз деп чакырган болор элек мен практикамда. Демек сиздики анда өзүңүзгө атайын өзүңүздүн бир тойго тиешелүү элге жаккан программаларыңыз бар. Ошол себептерден деп ойлойсуз. Ошодон болсо керек. Ар бир адамдын өзүнүн фишкасы болот да тойдо. Анан мен фишкам эмнеде экенин биле албайм. Балким сен айткандай үнүмдү жактыргандыр, бирок айтып атпайм мен ошентип. Сен үнүң жагат же болбосо сен үнүң үчүн биздин тоюбузду алып барыш үчүн тойго чакырдык деп. Андай боло элек. Абдан жакшы. Анан Улук байке ушул негизи эле сизди мындан мурунку конокторубузда баса белгилеп айтып кеткен эң мындай изденген алып баруучулардын катарында сизди да кошуп баса белгилеп айтып кеткен биздин байкелерибиз бар. Ошол биздин билишибизче сиз дагы көптөгөн форумдарга барып жүрөсүз. Кыргызстанда эле эмес, даже ушул чет жерлерге чыгып форумдарга катышып жүрөсүз. Ушул нерсени сиз кандай көрөсүз? Эми бул нерсе ар бир профессия үчүн керек болуш керек. Себеп дегенде мисалы ошол эле бухгалтер, ошол эле директор, ошол эле кассир, алар деле жумушун квалификациядан жогорулап өзлөрүнүн адистигин дагы бышыктаганга, бекемдегенге салым кошот да. Ошол сыяктуу эле биздики деле мисалы бар эми кээ бир алып баруучулар, биздин коллегалар 10 жыл мурунку программа менен иштеп жүргөндөр. Анан мен тажап кетем. 1 жыл болбосо дагы бир 2 жылдын ичинде өзгөрүп туруш керек программа. Колдон келишинче 1 сезондо бир өзгөрүп, оюн эмес, интерактивдер. Колдон келсе ай сайын өзгөрүш керек. Ай сайын. Демек бул сиздин оюңуз негизи эле ушул алып баруучулар өзүнүн программасында көптөгөн өзгөчөлүктөрдү киргизип, жаңы нерселерди киргизип туруш керек. Жаңы десем жалаң эле укмуш новинкаларды киргизип деле кереги жок. Себеп дегенде ал ошол жаңы интерактивдер, жаңы оюндар тойдого келген конокторго туура келеби? Биздин тил менен өткөндө өтөбү, конокторго өтпөй калабы? Ошол эң башкысы. Себеп дегенде аудиторияны, келген конокторду сезе билиш керек. Эң башкысы алып баруучулук ошол. Аудитория менен иштеш керек. Абдан жакшы экен. Анда бул негизи эле сиздик ушул интерактив конкурстарды аябай бир өзгөчө бир нерселерди чыгарасыз да. Биз дагы көп жерден байкайбыз. Ушундай идеялар сизге кандай келет? Кайсы жерден аласыз? Эми алганда мен өзүм ойлоп таппайм, издейм. Интернеттен көбүнчө Россиядан, Казакстандан, орустардын тойлору биздин тойлорго окшошмайс, такыр эле башкача, бирок конкурстары кээ бирлери бар, ушул биздин тойлорго, биздин корпоративтерге, анан ушул биздин шаан шөкөттөргө туура келе турчу. Анан ошолорду бекер эмес, сатып алам көбүнчө. Сатып алып, анан ошол колдоносуң, эгер өтсө өттү, өтпөй калса калат ошол ойдон. Тажрыйбадан өткөзүп көрөбүз. Бул анда чыгым болуп эле калып кетет экен да. Чыгым болгондо эми мен ошодон тойдун акчасы табат атам да. Салыш керек ал жака дагы. Абдан жакшы экен байкеси. Анда анан ушул сизден дагы бир көптөгөн мындай телеканалдарда, көптөгөн жерлердин баягы үндөрүн, сиздин үнүндү көп угабыз. Анан ушул тойдогу алып баруучуларга, тамадаларга ушул үндүн, дикциянын кандайдыр бир тиешеси барбы? Бул керектүү нерсеби же тойго боло береби? Эми бул баягы ар бир адамдын өзүнүн тайты бар. Мисалы сен жакшы көргөн кийимди мен жакшы көрбөйм. Же болбосо сен жакшы көргөн нандар деле бөлүнөт го, кара нан,
акнан болуп ошол сыяктуу эле да алып баруучуларды деле ар бир кардар өзүнүн табитине жараша кээ бирлер болсо кимдир бирөөнүн сунушу менен заказ кылышат буйрутма кылып. Анан элдин баардыгы эле баягы дикцияны же болбосо ошол эле менимче сен берип аткан үн боюнча ушул биздин жумуштун эң башкы бөлүгүн түшүнбөйт да биздин кардарлар, жөнөкөй калк. Менин оюм боюнча, менин жеке оюм, тойду алып барган алып баруучунун жок дегенде үнү приятный болбосо дагы дикциясы коюлган болуш керек. Дикциянын үстүнөн иштеш керек. Себеп дегенде отурган эл тажабаш керек ал кишинин үнүнөнчү. Менин оюм боюнча ошондой. Демек, баягы айтылган сөздөрү так жана туура чыгыш керек. Ооба. Себеп дегенде сүйлөп аткан сөзүңдү элдер түшүнбөсө анда алып барган эмне кереги бар? Алып бара бериш керек. Абдан жакшы экен. Анда азыр урматтуу достор, жалпыбыз ушул Улук Сапаров байкебиздин бир кичинекей үзүндү, той алып барган үзүндү видеолорун көрүп алалы, андан соң уланталы. Алакан жаман келгиздер гана. Курмандуу жоон келгиздер менен урматтуу айымдар жана мырзалар, алыстан жакындан келген бүгүнкү биздин майрамдык дасторкондун жээгине чогулган жалпы меймандар, ат артып алыстан келген кудалар, ата журт, тайке журт жана жора жолдоштор, саламатсыздарбы? Кол жабуулар кайда? Асман бар жерде жылдыз бар жерде кыргыз бар дейт. Аш болсун мейли той болсун, дайыма кечигип келет кыргыздар дейт. Кечки саат 5-ке бүгүнкү биздин жакшылыкка, майрамыбызга келип батаңыздарды берип, жакшы тилектерди айтып тоюбуздун кадырлуу мейман болуп кетиңиздер деп чакырууларды жөнөттүк элек. Сааттын жебеси 8ден ашты, бардыгыбыз түгөл болуп, буйруса башыбызды бириктирип, бүгүнкү биздин ак тоюбузду, бүгүнкү биздин майрамыбызды, үйлөнүү үлпөт тоюн жана ошондой эле кичинекей чүрпөбүздүн бешик тоюн сиздердин кол жабыңыздар менен ачыл деп жарыялап коюуга уруксат этиңиздер. Кол жабыңыздар меймандарга. Бүгүн мына жалпы журтту сүйүндүрүп алдыңыздарга Нургизаны жүгүндүрүп турган атанын уулу жана ошондой эле кичинекей чүрпөнүн атасы, бактылуу жар, бактылуу жолдош, өзүңүздөрдүн уулуңуздар, билимге бир кол жаап бериңиздерчи меймандар гана. Мынакей, абдан сонун, кызыктуу, жакшы, эң мыкты деп айтсак болот. Эми Улук байке, ушул сиздин кийинки суроо мындай болсун, сиздин ушул көз карашыңыз азыркы учурдагы жатталма сөздөргө же болбосо кайталанма, көчүрүлмө оюндарга сиздин көз карашыңыз кандай? Эң алгач эле бул жатталма сөздөр. Жаттама сөздөр булар негизи жаттама сөз болгондо эми ал кулагына наушник салып алып кулагындагы болуп аткан сөздү элге айтып аткан жок, аны жаттайт, аракет кылат дагы-дагычы. Анча мынча болсо да кичине салым кошотот да. Бирок ошол эле башында жаттап чыгат баары эле. Буга чейинки алып барган тамадалардын роликтерин көрөт, же болбосо тойлордо кээ бир алып баруучулардын жанында жүрүп, ошолордун фишкаларын алып, ар кайсы тамададан чогултуруп, анан өзүнөн бир жакшы алып баруучу алып чыгат. Ошол эле ойдон калып калбай, бир калыптанып калат да, бир нукка түшүп калат. Ошол ойдон калбай, издениш керек кичине. Башында демек даамын татып алат. Даамын татпаса баардыгы эле биздики акчага такылып атпайбы? Азыр деген алып баруучу болом деген, тамада болом дегендер аябай көп. Мектепти бүтүп алып эле тамада болом дегендер көп. Мага жазгандар, чалгандар көп. Үйрөнгүм келет сиздин жаныңызда. Мен айтам, эч кимге үйрөтө албайм мен. Себеп дегенде мен өзүм үйрөнө турчу. Азыр көп нерсе бар. Мен андай деңгээлге жете элекмин дегендей. Анан Улук байке ушул нерсе дагы көп жаш чыгып келаткан тамадалардын суроосу болуш керек. Ушул форумду мисалы сиздер Казакстанга барып, баягы жерге форумга катышып келип атасыздар. Ошол нерсени Кыргызстанда өткөрсөк болобу? Кыргызстанда өткөрсө болот, бирок биринчиден Кыргызстанда спикерлер жок. Спикер деген ошол форумда өзлөрүнүн фишкалары менен бөлүшүп, сабак өтө турчу алып баруучулар аз бизде. Экинчиден бизде рынок кичинекей Кыргызстанда. Биз Казакстанга барганбыз былтыр. Мен онлайн 3 жолу катыштым, орустардыкына, анан кийин Казакстанга 1 жолу бардым. Казакстанда алып баруучу аябай көп. Аякта билесиң канча облус бар. Анан ошол облустардан такшалып калган мыкты баягы алып баруучулар деле келбейт ал жака. Жаңы үйрөнүп аткан же болбосо изденгендер келет да. Анан ошолордун арасынан ал жакта популярдуу, элге аты сиңип калган алып баруучуларды чакырып, спикер кылып, анан ошолордон кичине сабак алышат.
сабак бергенде кандай кылат алар? Былтыр биз барганда биринчи спикер Россиядан келмек экен, Санкт-Петербургдан ал келбей калып, ошол эле Казакстандагы азыр YouTube'дагы эң популярдуу алып баруучу бар, Даке Хач деген. Аны сен деле таанысың да. Элдин баары эле биз Кыргызстанда тамадылар баары эле. Ооба. Популярдуу алып баруучулар ошонун фишкаларын колдонуп жүрүшөт. Даке Хачтын. Ошол Даке Хач эң биринчи келип бизге форумду ачып берген. Чынын айтканда энергия башкача экен аныкы. Же ошол жерде жалаң алып баруучулар баягы бир индустриянын кишилери отургандыктанбы? Бир башкача сезимдер болду да. Даке Хач кирип келди, аура башкача, атмосфера башкача. Ачыгын айтканда бизди таң калтырган. Бирок ошол Даке Хачтын фишкаларын, анын жасаган мимикаларын алып мен деле колдонсом болот, бирок мага жарашпайт ал нерсе. Аны келип мен Манаска айткам Алыковго. Ушундай Даке Хач деген бар экен. Ошону көрсөң видеолорун, мен аны туура деп айтпайм, болгону анча-мынча фишкалар бар экен. Ошону сен башка жол менен деле өзүң көрсөтсөң болот деген сыяктуу болот. Ошол. Демек, сиздин оюңуз боюнча, сиздин жеке пикириңиз боюнча азыркы учурда Кыргызстанда деле мындайча айтканда ошол спикерге дайындык, спикерге ылайыктуу адам жок дейсиз. Бар, бирок аз. Себептен бизде Бишкектен башка эч жака чыкпайт тойго. Максимум Ошко барат. Чоң тойлор же болбосо Караколдо болот. Бул тараптан түндүктөн, түштүктөн Ош эле. Башка жактарда мисалы биздин ат баштуу эң кымбат ведущийлер немеде Бишкекте $1000 эң кымбаты. Казакстанда $10,000 өйдө. Орточо алып баруучулар ал жакта медийная личность деп коет, например, жүзү таанылгандар элдерге алып баруучулар же болбосо КВН ойногондар алар $3,000 $5,000 чейин экен. Адан уже бийик тургандар кымбаттар $10,000 өйдө. Алып баруучулар. Бизде $10,000 бир тойду өткөзө алышпайбы? Алып баруучулар эмес, жалпы тойду өткөрсө болот. Демек, абдан жакшы. Эми ушул акча тууралуу, эмгек акы тууралуу, ставка тууралуу сөз болду. Жашырбасаңыз, сыр болбосоңуз, азыркы учурдагы сиздин ставкаңыз канча? Январда азыр 2 тоюм бар алдыда, 25.000ден эки өтөң. 350ден. 350ден. Сезон жок. Сезон учурундачы? Сезон учурунда былтыр 500ден иштедим. 500ден. Абдан жакшы. Азыркы учурдагы ставкаңыз 500. Эми барыбыз эле башталганда ошол эң алгачкы тоюңуз эсиңиздеби? Мен эң алгачкы той 2012 же 13-жылы. Ал убакта мен алып баруучу болом, радиодо иштейм деген деле ой жок болчу. Себеп дегенде музыкант болуп Досболом экөөбүз иштеп, могу Лев Толстой көчөсүндө кафенин атын унутуп койдум, ЖД вокзалынын жанында. Анан эртең той болот деген күн эле эме келди. Кожойке, кафенин кожойкеси. Улук эртең той болот. Сен жакшы сүйлөйсүң го, баягы ырдап атканда кафеден ортосун сүйлөп турасың да. Эртең сен тамак алып туруп койчу буларында, эмес акчасы жок экен, 3000 сом берет деди да. Аны эже коюңуз десем болбойт. Кыйнап койду да. Болбой эле. Эртесин той башталды. Чыктым. Ошол убакта эмне деп сүйлөгөндөрү билбейм азыр. Той башталды. Биринчи өмүрүмдө микрофон кармап, элдин астынан чыгып той алып барган ошол той болгон. Неудачный болуп калган. Неудачный деген кандай? Кичинекей баланын той болчу, бешик тою беле калп айтпасам. 3-4 ай мурун анын атасы каза болуп калыптыр. Анан арты той болсун деп, жакшылык болсун деп, ошол той кылышыптыр да, туугандарын чогултуп. Той башталды, той ээлери сүйлөдү, ыйлады. Ата журт чыкты, сүйлөдү, ыйлады. Анан жанында напарнигим бар, музыкант Досболом. Ал ырдап атат, ырдап койм. Бирди ырдады, бирди ырдап бүтү, экинчисин ырдаттым. Ошентип 4-5 жыл катарынан ырдаттым. Эмне кыларын билбей атам. Биринчи антракт болуп калды. Биринчи антракттан элдер кызып калды, баягы күйүттүн артынанбы, кайра карай ичип атышты, артынан мас болуп калышып. 3 саатта эле бүтүп калган той ошентип. Биринчи той ошол. Биринчи той? Ооба. 3000 сом алгансыз. 3000 сом алгам. Биринчи ставкаңыз. Ооба. Эми ставка эмес, анан болгон ошентип беришкен, анан бөлүшкөнбүз калп айтпасам ошо досум экөөбүз. Эгер ошол мындай эсиңизде болсо да, мындай примерно эсиңизде болсо, ошол канчадан бөлүшүп, канча сом сизге тийип атат? Эми ал жактан музыкага да акча берчү да. 1000 сом берчү эле. Күнүгө 500 сом алчу бар экөөбүз. Ошо 4000 берсе анда ошо 2000ден бөлүшсөк керек. Эң алгачкы мындай эмгек акыңыз, эң алгачкы ушул тойдон алган акчаңыз 2000 сом. Ооба. Абдан жакшы экен. Байке, анан андан ары уланталы. Азыркы кезекти чакан жарнамага берели, андан соң маекти уланталы. Анда эмесе бүгүн бизде конокто белгилүү бир алып баруучулардын бири
мындан мурунку конокторубуз айткан, мындан мурунку байкелерибиз айткан, Кыргызстандагы эң көп изденген алып баруучулардын катарында турган бизде Улук Сапаров. Байке, анан азыркы кезекте бат жооптор деп аталат. Ошол сиздерде ооба же жок же бул же тигил. Анда эмесе кеттик. Достор же үй бүлө? Үй бүлө. Манты же лагман? Лагман. Той же концерт? Концерт. Жай же кыш? Жай. Нурлан Насип же Омар? Нурлан. Айфон же Samsung? Айфон. Кызыл же жашыл? Кызыл. Абдан сонун мынакей ушундай так жүргөн. Анан эми азыркы учурда мындан мурун баса белгилеп деле айтып кеттиңиз Улук байке. Бирок сиздин да бир кандайдыр бир оюңуз бар болуш керек азыркы чыгып келаткан жаш тамадылар. Деги эле бизге мынакей биз да ушул акырындар алып барып жүрөбүз. Ушул бизге оюңуз, сиздин көз карашыңыз кандай болуп атат азыркы чыгып келаткан? Эми оюм кандай? Оюм түз, көз карашым түз. Себептегенде силер дагы биздин жолду айтпайын, эми биз азыр бир поколениябыз, негизи 5 жыл 10 жылдык поколение бир эле болот. Чогуу жаңылык киргизип ушул той тармагына анан ушул элге кызмат кылып, эң башкысы тапкан акчабыз адал болуш керек. Алдабаш керек элди эң башкысы. Анан азыр деген көп болуп кетти. Чотур деген тойдо. Ошол нерсе көп таябыч. Ошодон алысым мен негизи. Эң башкысы так иштеп, адал иштеп, анан ошол тапкан акча буйруп бир эле тамада болуп калып калбай өсүш керек, өнүгүш керек, издениш керек. Ошол. Абдан жакшы. Анан азыркы учурда мынакей тойдо негизи эле социалдык тармакта абдан бир көп мындай ушундай видеолорду, кайрылууларды көп чыгарасыз. Тойдогу ашыкча нерселер деп. Негизи сиздин оюңуз боюнча азыркы кыргыздын тоюнда эмне ашык жана ошондой эле эмне жетишпейт? Эми ашыкча болгондо ысырапкерчилик көп болот. Ысырапкерчилик бир чети тамактан, экинчи чети ушул өзүмдүн эле коллегаларым менен ырчылар, бичилер азыр негизи той тармагында кызмат кылгандар аябай көбөйдү. Кафелерди кыдырып ырдагандар, кыдырып акындар, төккөндөр, андан тышкары дагы келип өкүл атанын атынан, кудайын атынан деп баягы сүйлөшүп өз ара киргендер, ошол нерселерге мен биринчиден каршымын. Экинчиден кээде болот да, акчабыз аз, Улукбай мынчага чыгып берип кой. Биздин үй бүлөдө кичине финанс жагынан кыйынчылык болуп атат дегенден макул деп барасың. Барсаң ырчылардын тизмесин берет той башталганда. Башында Гүлнур Сатылганова, Нурлан Насип, Бекборуев кээде группа элес болот, 3-4 миң долларга эле ырчылар чыгарып алганда, же 2 миң долларга. Анан ошол жерден ичиңен зейнин кейип да. Кээде ашыкча болот. Эми баягы ырчылар менен төкмөлөрдүн, акындардын, бизге окшогон алып баруучулардын таланты бар да. Талантын негизи илгертеден биздин могу кафелерде той бергенге чейин деле илгери жайлоолордо акындар төгүп өз өнөрүн көрсөтүп, чапан кийишип, баштарына калпак кийип баягы элдин батасын алып келген. Ошол сыяктуу эле бул токтобой турган өнөр менин оюм боюнча тойлорго керек ал нерселер. Бирок ашыкча болбош керек да. Өзүнүн чеги менен болуш. Чеги менен. Абдан жакшы экен. Анда азыркы кезекте бизде чакан оюнубуз бар эле, маанай көтөрөлү деп, бүгүнкү күндө маегибизге келип ушул жерде маек куруп берип атасыз. Эми сиздин маанайыңызды көтөрөлү деп аракет кылдык. Бизде атайын дайындалган мындай сүрөт бар. Бул сүрөттү карабашыңыз керек сиз. Көрбөй туруп жооп беришиңиз керек. Анан акырында сүрөттү көрсөңүз болот. Бул оюндун аталышы белек алдың беле. Сизге азыр суроолор берем. Ошол суроолорго сиз өзүңүздүн оюңуз менен жооп бере бересиз. Биринчи суроо, бул белекти сиз кимден алдыңыз эле? Бул белекти кимден алгам? Бул белекти ата-энем берсе керек. Бул белекти акыркы жолу качан алдыңыз? Акыркы жолу жаңы жылда деп коеюнчу. Жаңы жылда. Бул белекти дагы ата-энеңизден башка дагы адамдардан алып турасызбы же только? Жок, албайм башкалардан. Бул белекти негизи жубайыңызга бердиңиз беле? Жубайыма да берлекмин. Жубайыңызга? Жок. Бул белек только сизде эле бар. Ооба. Бул белекти көпкө алып турасызбы же майрамдарда эле? Бир эле жолу алган болду жети ошол. Бир эле жолу. Абдан
Жакшы экен. Анда белекти көрсөңүз болот Улук байке. Абдан сонун мана урматтуу достор, мынакей күлкү өмүрдүн мүлкү дейт. Ансыгандай кичине аз гана болсо дагы Улук байкебиздин жана ошондой эле жалпы көрүүчүлөрдүн бетине жылмайып тартыладык десек болот. Эми Улук байке мынакей ошентип азыркы учурда маегибиз дагы абдан сонун уланып, акырына келип жатат акыркы учурларда. Эми азыркы кезекте сиздин ушул жалпы эле той берип жаткан, же болбосо той берем деп жаткан көрүүчүлөр болуп калышы мүмкүн. Ошол убакытта азыркы сиздин оюңуз боюнча акчаны аз кетирип, жана ошондой эле сапаттуу той бериш үчүн эмне кылыш керек? Биринчиден акчаны кредитке албаш керек. Бирөөдөн карызга албаш керек. Эгер акча жок болсо, финанс жактан баягы үй бүлөдө кичине кыйынчылыктар болсо, анда той берип деле кереги жок. Уят, намыс, мен баланчага мынча апаргам деген сөз бул жөн эле курулай сөз. Себеп дегенде акчаны карызга алып той бергенде деле ошол кошумчаңан байып кетпейсиң. Ал кошумча расходту жапса, эгерде той жакшы болгону. Жаппаса, анда көбүнчө жаппай калат. Көбүнчө жаппай калат, көбүнчө жаппай калат. Ошон үчүн биринчиден акчаны караш керек, кредитке, карызга акча албаш керек. Анан экинчиден жөн эле ысырапкерчиликтин кереги жок. Азыр деген интернет аябай өнүккөн заман, интернеттен көп кызматтарды тапса болот. Конкуренция аябай көп, ошол эле биздин алып баруучулардын арасында, фото, видео студиянын арасында, ошол эле ырчылардын арасында ортого түшкөн азыр деген ортомчулар аябай көп болуп калды. Бардык жылдыздар азыр, бардык фото, видео студиялар, бардык алып баруучулар, ошол эле декораторлор азыр жеткиликтүү. Инстаграмдагы страничкалары бар, баракчалар, ошол жактан эле таап, чалып, колдон келсе сүйлөшүп, кол алышып, кыргызчылыкка салып дегендей. Мисалы 500 десе 400 көчүрүп, 400 десе 300 көчүрүп, эң башкысы акчаны кичине экономдоп, үнөмдөп. Андан сырткары дагы акчадан башка дагы, акчадан да ушул кызматтан башка дагы ресторан бар, кафе бар. Ресторан, кафелерди да тандаганда эң башкысы алып баруучуларга бул жакта мынакей Рек студия тартып атат, улан деле билет, үнгө, акустикага көңүл буруш керек да, аппаратурага. Себеп дегенде залдын ичи укмуш кылып салып атат акыркы күндөрү. Акыркы моделдеги идиштерди коет, акыркы моделдеги отуруштарды коет. Анан үн жагы, звук жагы, акустика жагы болбой калганда мээң жейт. Келген коноктор тажайт. Анан ким жаман алып баруучу жаман болот. Абдан сонун. Бул жакшы бир кеңештер болду окшойт. Бул кандайдыр бир той берейин деп аткан адамдарга, же болбосо биздин жалпы көрүүчүлөргө бир жеткиликтүү нерсе болду окшойт. Эми ушул Кыргызстандагы сиздин купулуңузга толгон, же болбосо сиз жактырганбы бүч тамаданын атын атап өтсөңүз? Менин купулума толгон, мен Канай Анаркуловдун алып барганын аябай жакшы көрөм. Жаштардын арасынан бир баса дагы бир мезгилди белгилей кетиш керек. Бизде азыр алып баруучу тамада, анан шоумен деп бөлүнүшөт да. Инстаграмда профилдерин жазып алышат. Мен ушул күнгө чейин өзүмдү шоумен деп бир да жерге айтып, же болбосо бир да жерге жазган эмесмин. Себеп дегенде мен шоумен эмесмин. Шоумен ким? Бакыт Байсариев, Манас Алыкулов, Кубат Кубанычбеков бар. Да кимдер бар? Аябай көп шоумендер. Баягы позитив тартуулап элдерге, анан жок жерден бар кылып, ой жүгүртүсү аябай күчтүү, анан элди тамашага салып, өзгөчөлөнгөн импровизациясы күчтүүлөрдү шоумен десе болот. Анан кээ бирлер тактайда олтуп турган кишилер деле өзүлөрүн шоумен дей берет. Шоумен деген туура жазганды билбегендер бар. Ошон үчүн алып баруучулардан, тамадалардан Канай Анаркулов, шоумендерден Байсариев менен Манас Алыкуловдон аша чапкандарды көрө элекмин, эми алдыга озуп кеткендерди. Анан улуу муундардан бар. Улуу муундардан Ишенкул Барпиев илгеркилерден, Алтынбек Шадыбеков деген бар. Азыркы жаш алып баруучулардан конференция, же болбосо ошол эле баягы маданиятты алып баргандардан Борченов бар. Майназаров бар. Көп негизи. Бирок сизге жаккан үчөө, бул биринчиси Канай Анаркулов, Бакыт Байсариев. Бакыт Байсариев менен Манас Алыкулов экөөтөн мен бирдей көрөм. Бирдей көрөм. Анан Борченов. Үчөө.
Абдан сонун эң мыкты байке. Менин оюмча бүгүнкү биздин Улук Сапаров байкебиз менен болгон маекте көптөгөн мындай жакшы нерселер, жакшы кеп кеңештер берилди болуш керек. Анан негизи Улук байке ушул жалпы сиздин азыркы мындай тойдогу, тойдун ичиндеги, кыргыздын тоюнда өтүп жаткан ичинде ичара болгон ашыкча нерселер эмнеде деп ойлойсуз? Ичинде, программанын ичинде. Программанын ичинде эми азыр бизде алып баруучу көп, алып баруучулар бир нукка салына элек, бир нукка түшө элек. Алып баруучулардын бизде мектеби жок, үйрөтө турган киши жок болгон, ар ким өзүнүн билгенин кылат. Ашыкча нерселер биздин менталитетке туура келбеген кээ бир оюндар интернетке чыгып кетип атпайбы? Эң башкысы ошол. Анан кийин улуу кишилерди анча мынча мазактап, какшыктап койгондор. Негизи алып баруучу деген улууну улуудай, жашты жаштай сыйлай билиш керек да. Ошол алып баруучулардын кемчилигин айта алам мен, баягы кемчилик эмес, баягы сунушумда мындан кийинки ошол катачылыктарды кетирбестен. Андан башка той ээлеринин кетирген катачылыктар эми ар кимдин өзүнүн табитине жараша да, кейкиртегенине жараша. Кээ биринин акчасы көп, чатышат, ысырап кылат, аны биз токтолбойбуз анда. Айткан күндө деле айтып кала беребиз. Абдан жакшы экен. Эң мыкты ачык сөздөр болду окшойт. Ушуну менен анда бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайлы. Негизи убакыт бул учкан куш экен. Убакыт абдан чектелүү болгондугуна байланыштуу көп суроолор калып кетип атат. Эми буюрса дагы бир сонун эфирде ушул Улук Сапаров менен жолугушканча бардыгыңыздарга сак саламатта болуңуздар. Чоң рахмат.